Коомдогу гендердик тең салмактуулук, үй-бүлөдө кыздарды жана балдарды тарбиялоонун өзгөчөлүктөрү, мурас, никеге туруу, ала качуу жана башка тууралуу кызыктуу маектер, ар кандай пикирлер, адистердин көз карашы. Булардын баарын Тунук жамааттык мультимедиа борборунун гендердик теңчилик берүүсүнөн уга аласыздар. Анда бирге бололу. Кутмандуу күнүңүздөр менен, ардактуу замандаштар. Тунук жамааттык мультимедиа борборунда гендердик теңчилик долбоорунун жаңы даярдалышы. Айыл жергесинде айымдардын ишкерлик кылуусу жылдан жылга арбып баратат. Алар ар кыл тармакта, тигүүчүлүктө, соода иштеринде жана тейлөө кызматтарында иш алып барышууда. Алардын бири ресторан бизнеси менен алектенген 40 жаштагы Асель Нуракова. Карманыбыз Актала районундагы эң чоң кара багыш ата тойканасын иштетет. Ишмерликке өзүмдүн кызыгуумдагы каалоом да болгон. Албетте ар бир ишти баштоодо кыйынчылыктар болбой койбойт. Болду. Кайсы тармак болбосун, ошол сүйгөн ишиңди иштеп баштасаң, кыйынчылыктарды жеңип чыгат деп ойлойм. Кыйынчылыктардын артында эки эсе жакшы нерселер болот. Айылда деле ийгилик жаратса болот. Ар бир аял өзүнчө уникалдуу, ар бир аял өзүнчө таланттуу десем болот. Менин оюмча, ийгиликке жетүү бул үй бүлөдөгү колдоо. Менин үй бүлөм, жолдошум дайыма колдоо көрсөтүп келгени үчүн ийгиликтер жаралып жатат деп ойлойм. Ишкерликте оңой эч нерсе жок жана ал аял эркек деп тандабайт. Демек ишкерлик кылуучу адам жөндөмдүү, жоопкерчиликтүү гана болбостон сабырдуу дагы болушу зарыл. Ресторан ишкерлиги албетте оор. Анткени кандай жаңылык болбосун, канча адам келбесин, алардын маанайын, ичкен тамагын, официанттардын тейлөөсүн, кылган мамилесин, мына ушунун баарын көзөмөлдөш кыйын эле. Аябай переживать этемин, тойлор жакшы өтсө экен, кардарларыбыз тынч урушпай, уруш талаш болбой, жакшы маанай менен узашса экен деп аракет кылабыз. Кээде урушуп кеткендер болот, бирок чыдаш керек. Ишкерликкө сабырдуулук, чыдамкайлык талап кылат. Ишкерлик менен алектенген айымдар үй бүлөдө дагы кадимкидей эле камкор эне. Асель айым кечке иштемин, чарчаганым балдарымды көргөндө эстен чыгат дейт. Үй бүлө менен ишкерликти кошо алып кетүү үчүн албетте бири-бирин түшүнүү болгондун деп ойлойм да. Дайыма иштемин, бирок кандай болгондо дагы үйдөгү аура башкача. Кадимкидей балдарымды көрүп, чарчаганымды унутуп деле калам. Ар дайым аракет кылам баарына жетишкенге. Аял затымда, жумушта дагы, үйдө дагы көрөк түшүп болот эмеспи? Коомдо кандай жарандар болбосун жаңы нерсени издешет. Мисалы жаңы модадагы кийим, жаңы чач жасалгасы жана башка. Ишкерликте анын ичинде тейлөө кызматы дагы жаңычылдыкты, изденүүчүлүктү талап кылат. Адамдын баарына жагыш өтө кыйын. Анан ар дайым изденейт. Борборубузга барган убактарда ресторандарга барам, кандай жаңы тамак, кандай жаңы салаттар бар. Атайын барып ошолорду ичип көрүп, составында эмне бар экенин, жаңылыктарды киргизип, жакшы тамактарды киргизгенге аракеттенип турабыз. Айыл жергесинде курс ачсамбы деп турам. Кудайым буйрса, кызыккан, таланты бар кыз келиндерди окутсам деген тилегим бар. Ишкерлик баштоо үчүн чынында эрк керек. Бирок Асель айым адам өзүнө ишениш керек деген ойдо. Өзүнө ишенбеген айымдарга айтарым, өзүнүн өзү менен иштеш керек. Өзүнө ишенүү керек. Жалкоолукту таштап, алма быш оозума түш деп жата бербей, аракет кылыш керек. Ошол жасаган жумушуңду аябай жакшы көрүп, сүйүп жасашың керек да. Мен айтканым себеби бизден бар могу жакын айылда эле Байгөнчөк айылынан келип 2 айым иштешет. Мен ойлойм, өзлөрүнүн каалоосу ошол жумушун жакшы көргөн үчүн жолдун алыстыгына карабай эртең менен жумушка кечикпей келип, кечинде жумуш убактысы бүткөндөн кийин үйлөрүнө кетишет, жол тосуп. Мен ошону мисал кылгым келет да. Айылдагы айымдарга иш жок дегенге мен кошулбайм. Базар шартында кимдин колунан эмне келсе, ошол ишти жасайт. Андыктан бизнесте эркек, аял деп бөлүү туура эмес. Демек ар бир адам жалкоолонбой жакшы иштесе, анда ишкерликте ийгиликке жетүүсү мүмкүн. Ушу менен кезектеги уктуруубуз аяктады. Даярдаган Барчын Мамытбекова. Кайрадан амандыкта жолугалы.